единоборстволор менен, карате менен алектенгениңизди, анан сиздин бир учурда бир тренировка кылып аткан эмеңиз видеоңуз таркап кеткен. Залга барып тренировка кылып атканыңызда көп адамдар сизге жакшы сонун комплименттерди айткан да, анан суктанышкан көп адамдар. Анткени муфтийлик кезиңизде сиздин формаңыз такыр башкача болчу. Мен ошондо таң калам, убактыңызды ошондо кантип бөлүп атканыңыздычы спортко. Анан ошондо бир суроо жаралды да, устаз, азыр деле. Негизи эле шариятта бой без правил UFC жана бокстун эмеси, өкүмү кандай? Анткени азыр биздин жаштарыбыздын көбүнчөсү сакал коет, белгилүү бир мушкерлерди туурап, колдорун мындай кылып, ошол Аллах акбар деп кыйкырып койсо, анан мындай вроде бы арам иш кылып атат, бирок эме кылат, сажда кылат, же кол мынтибейдө көргөзөт. Анан ошол нерседе көп адамда мындай диссонанс деп коет орусча, мындай түшүнүксүз бир нерсе болот. Карама каршылык болот экен да, Улан мырза. Мисалы азыр бизге суроо берип атканда мынтат, устазга жеткизип коюңуздарчы деп. Кээ бир адамдар багымдатка уктап калат. Бирок таңкы 5-те көбүнчө билесиздер, Америка, Дубайда болгондо саат айырмачылыгы менен аларда кечирээк болсо да бизде эрте болуп калат экен саат. Анан ошо саат 5-теги, 3-төгү, 4-төгү таңкы бир мындай айтмакчы мушташ үчүн туруп, ошону көрөт экен. Болгондо да кээде таксырларыбыз аял кишилердики, мисалы эми Шевченко ал өзүнчө бир мушкер экен, ал башка маселе. Бирок ошол аял үчүн туруп алып, ошентип анан колдоп, акча тигип, мисалы балет этип айтмакчы. Анан аны өзү мен аны менен мушташпай атпам, мен жөнү көрүп атам го деп коет, мисалы. Анан ушул UFC ММА'дын азыр пропагандасы укмуштуудай күчөп атат да. Ушуга сиз кандай баа бересиз? Кандай өзү? UFC ММА бой без правил деп атап коебуз го. Шарият боюнча бул арам. Муну конкретно ачык эле айтып коюш керек да. Бул жакта мисалы көрүп атпайбызбы? Кордук. Адамдардын майып кылууга чейин. Учурлар катталып атат, өлүп калганга чейин. Ал айтылбайт да көп учурда. Ушул жерде өлүбөсө да кийин өлөт да акырын. Мисалы майыптык сотрясение деп коет. Сотрясение даже монда жергендеринде кичине катуураак болуп койсоңчу, какой-то есть вид сотрясениячы. Себептен мен билем, туура биз ошол 90-91 жыл келгенде зал боксага барат элек. Вот ошондой эме спорт керек. Ошо перчатки менен деле даже деле. Ошо жаш кезибизде ошондой болгондо тийгенде адам келет да. Келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баягы бетке уруу боюнча айтканы болбойт дегенде. Эми кандай? Адамды туура, мисалы, батыр болуш керек, коргонуш керек, өзүн коргой билиш керек, спорттук мындайлар, алар боюнча эч нерсе демем жок. Бирок атайын мындай акчага, анан кийин аз акчага эле болбостон дагы мындай именно баягы кордуктучу, хоть кандай түрү болбосун бул болбойт да. Анан кийин айыпты ушундай кылып эме кылып, эсин одора кылып, кыйкырып, өкүрүп бакырган, бул мындай кандай десем эми бир зерский поступок да бул. Бул болбойт бул. Кор үчүн, нам үчүн. Бизде башка эми спорт деп атайбы, атабайбы, же башка деме акча таба турган бизнес деп атайбы, бирок динибиз буга уруксат бербейт. Хоть мисалы дин, мисалы мен бир жерге барып ушундай катышып аткан болсом, дин мага карабайт, мен динге карашым керек. Ал мен айыбым болушу мүмкүн, бирок ал динге как она есть айтчу. Биз ошону кылабызбы, кыла албайбызбы? Динибиздеги бул чечим чыгып калган нерсе. Албетте, мисалы мурдагылар кандай кылат эле? Мейли, спортто ушуна техника, бокста тияк-бияк неме кылып, шлемдерди кийип алып, андай эле беркинде азыркылардыкындай бир кордо до конца. Жок, буларда правилалар болчу да. Правилалар болчу да. Кайерге кандай мисалы урганы, тияк-бияк немелерден кордук мисалы азыр эми көбүнчө кордукка эмоциональный өтүп калды да. Шоу болуп кетти, устаз. Уже спорттук жагынан уже чыгып кетти да. Спорт деп ана спорттук жагынан чыгып кетти. Устаз, ушул жерден эле дагы бир суроо туулат да, кээ бир ошол биздин мындай негизи эркек болгондон ар бирөөсүгө керек, бирок кайсыл чекке чейин, кайсыл учурда ошол менен биз алек кайсы спорттор негизи сүннөт устасындай арамга кирбей турган орток жакшы спорттордун эмнесин сунуштай аласыз? Мен ойнойт элем, күрөш бар го. Күрөш, Күрөш жакшы. Күрөш жакшы. Машалла. Мейли мисалы азыр бокстер азыркында чеги менен болсо, ошого чейин мен кандайдыр бир деңгээлде мен макулмун, жеке өзүмдүн оюм да. Бирок азыркында мыналар ММА, UFC'лердин бардыгына эле мен ага против мисалы. Жеке мен өзүмдүн оюмду айтайын. Бирок эгерде жаштарыбызга биз үгүт берет элек, айтат элек,
спорт менен башка болгондо да мынакей дзюдо мындай баардыгы мисалы кандай десем мындай кийимдери кененирээк болот экен, кийимдери анан кийин мындай уяттуу жерлери жабык болот экен. Анан башка спортторго караганда бунун дагы кандайдыр мындай япон немелеринен чыкты да, кандай бири-бирин сыйлап кичпейилдик менен жыгылып калса дагы мындай неме болуп, башка спорттордо деле мисалы более мындай агрессивный тарбия кетет экен да. А мыналарда болсо дзюдодо более спокойный тарбиялардан кетет экен. Мындай салыштырмалуу айтам да. Ошон үчүн иншалла мен